Назира бегим десе эки аял деген эки аял десе Назира бегим деп эки аял деп кыйкыргенде ошондо мен бир башкача сезим болгондо киндиктен өйдө ойлонгула, киндиктен ылдый түшпөгүлө, бул жерде чоң проблема бар. Ар ким ар кандай ойлойт, баягы мен өзүмгө дагы жолук салынып алып тиги мазарга жип эле деп. Ушул жана эки аялдуулук жөнүндө суроо болгондо аябай мындай аялдардын жүрөгү титиреп кетти да, ал деген койнунда жаткан эрин бирөөгө бөлүшкүсү келбейт да. Биз экинчи, үчүнчү деле боло беребиз десем болбойсуңбу? Мен бөлүшпөйт эле. Бөлүшкөн сонун деп эле. Билесизби? Тажрыйба барбы? Билип койгонбуз жакшы нерсе. Өзүн экинчи аялга койгондор же болбосо ушул нерсеге макул болгондор же ойнош болуп жүргөндөр бул өзүнүн баркын билбегендер. Мен болсом же биринчи аял болом, же төртүнчү аял болом деп. Мен сага да айтам, турмуш кур, эртерээк кур. Уялба, экинчи, үчүнчү, төртүнчү десе, вообще уялба да. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Burana Fashion Week'te конокто элек. Азыр болсо дал ошол эл аралык мода көргөзмөсүн уюштуруп жүргөн Назира бегим менин мейманым. Саламатсызбы? Саламатчылык. Назира эже, сизди ушундай эл аралык деңгээлде ушундай мода индустриясын өнүктүрүп, биздин дизайнерлерди, колунан көрүү төгүлгөндөрдү, таланттууларды ушу дүйнө жүзүнө чыгарып атканыңар көп билбейт экенбиз да? Билесиңер, бирок түшүнбөйсүңөр да ушундай. Же, да, ооба. Мындай маанисине кирип, маңызына прям түшүнүп кеткенбиз да? Ооба. Мода деп, мисалы, сен деле кичинекей чагыңда модага кызыгасың да, баягы Голливуд жылдыздары, орус шоу-бизнесте жүргөндөн кийин билесиң да, баягы өзүңө кийим тандаганда дагычы. Бирок ошолордун кийимин түзгөн, тиккен адамдар кайсы чөйрөдө иштейт, кайсы чөйрөнүн адистери экенин көбү билбейт да. Тикмечи тиктирип коем дейт да. Бирок алар дагы өзүнчө бир сүрөткерлер, өзүнчө философтор. Мисалы, жазуучулар, журналисттер балким жазып берет го, сүрөтчүлөр сүрөт тартып берет, а дизайнерлер ошону кийим менен беришет да, кийим аркылуу. Мисалы, биздин бүгүнкү Burana Fashion Week эл аралык мода жумалыгынын 5-чи мааракелүү сезонун атайын өткөрүп атабыз. Ошондо биздин тема 4 мезгил деп аталат да. Бүгүнкү коллекция ошо силер дизайнерлердин ошо 4 мезгилди кийимдер менен чагылдырып бергенин көрдүңөр. Атайын биздин бул ушул юбилейлик сезонго карата атайын 1 айлыкты жарыялаганбыз, мода жана эстетика айы деп, октябрь айын. 1 ай бою модага байланыштуу толтура иш-чаралар өтүп келди. Мына кечээден баштап биз официалдуу өзүнүн мода жумалыктын официалдуу эшигин ачып, өзүңөр көрүп тургандай баягы мезгил дарагы аталыштагы көргөзмөбүздү ачуу менен баштадык. Анан кийин мына бүгүн, эртең дагы мода жумалык болот, чет мамлекеттен келген дизайнерлердин эксклюзивдүү коллекциялары, анан 30-ында жыйынтыктайбыз бул нерсени. Сон сиздин аябай эсте калганыңардын баары эле бул жанагы экинчи аял боюнча эле ызы чуу эле. Анан эмнегедир ошол нерсе менен ассоциация болуп калыптырсыз дагы. Анан мындай жасаган иштериңиз мындай көзгө илинбейби же көрүнбөйбү же андан катуу чыкпай атабы, ушундай болуп калып атат. Назира бегим десе эки аял деген эки аял десе Назира бегим деп. Ушунча тоо атка дагы бир 4 жыл жакшы эле кондум. Бир жолу бул Дзержинкадан, центрден, Алто кинотеатр жактан өтүп баратсам, эки аял деп кыйкыргенде ошондо мен бир башкача сезим болгондо, бул кандай эмне депчи. Анан кийин негизи өзүм бул чөйрөгө мен өзүмдүн адистигимде дагы ушундай адистигим, мен 3 адистигим бар, журналистмин, дизайнермин, анан ашпозчумун да, аябай кыйын ашпозчумун, мен укмуш ашпозчумун деп. Анан кийин журналист болгон соң бир көйгөйлүү темаларды жазыш керек да. Анан мен бул көп аялдуулук темасы, менин көз карашым ушундай. Эгерде ушуга байланыштуу коомдо негедир ажырымдар болуп атат, киндиктен өйдө ойлонгула, киндиктен ылдый түшпөгүлө, бул жерде чоң проблема бар. Эгерде ушул маселени ушул аркылуу чечпесек болбочудай деген оюмду жазып чыгып кеткем. Мына Facebookка эле жазып чыгып кеткем да, анан кийин эле 1-2 сааттан кийин чалуулар башталды, ызы чуу, түшүнбөй калдым. Эмне болуп кетти десем, Назира бегим экинчи аял болгонго макул экен, андай мындай деген уже статьялар чыгып кетти да. Анан кийин чакыруулар башталды. Анан
ушул теманы көтөргөн соң буга дыкат карап, негизи эле мен журналист катары бул теманын үстүндө иштеп жүргөн, бул теманы көтөргөнгө чейин эле жашоодо, себеби жазылбаган мыйзамдар бар. Бул дагы жазылса дагы жасалып келаткан бир нерсе да. Атам замандан эле келаткан көрүнүш. Аны эмне үчүн мыйзамдаштырып койсо болбосун? Себеби көйгөй көп нерсе бар экен, көп аргументтер бар экен деп анан катуу даярданып, дебаттар боло баштады. Аларга барган темге деп жооп берем. Ар жактан туш-туштан мындай атака аябай башталды да. Өтө чоң сыноодон өттүм десем болот ушул теманын үстүндө. Далай достордун жүзүн ачылды. Мен бүгүн эч бир досум жок. Ушул темага мен аябай ыраазымын. Себеби ушул теманын артынан мен дос ким, душман ким экенин аябай жакшы билип алдым. Ошондуктан мен азыр акыркы 3 жылда, 3-4 жыл болуп калды, мен жаныма эч кимди жолотпойм да. Өзүмдүн ишеничтүү адамдарым бар. Ошолор менен чай ичем, жолугам, кезгем. Ашыкча мурдагыдай чартаңбайт деп, ой, подружкам андай-мындай деген нерсе жок. Алысмын. Бул дагы мен үчүн чоң сыноо болду, чоң сабак болду дейм. Себеби бир жашоомдогу башка бир этапка болсо керек. Анан мода индустриясы багытында мен кичинекей чагыман эле университетте окуп жүргөндө эле мен дизайнерлердин дипломдук иштерин тартып берчимин. Өзүм кичинекей цех иштетет элем, ден соолугума байланыштуу токтотуп койгом. Анан бул нерсе баягы кичинекей чагымда келаткан кыял да. Кыздардын баары эле ушундай го. Мен журналист болом, артист болом же дизайнер болом дейт го. Мен ушул эки кыялымды ишке ашырдым. Анан кийин бүгүнкү күндө мынакей Кыргызстандагы жалгыз платформа болуп, эл аралык дүйнөлүк деңгээлде жакшы чыгып атат. Кыргызстанда эми араң түшүнүп кирди, ал эми дүйнөлүк деңгээлде биздин Кыргызстандын мода индустриясы өтө жакшы орунда. Кандай карап атышат башкалар? Эмне деп атат биздин дизайнерлерди? Биздин дизайнерлер өтө күчтүү. Биз канча мамлекетте кыдырып келдик да, себеби 50ден ашык мамлекет биз менен партнер да. Бул официалдуу эл аралык мода жумалыгы. Жана силер деле көптөр деле телевизордон көрөт, жана Vogue, Chanel, Dolce Gabbana деп мода жумалыктарды көрсөтөт го. Биз дагы ошолордун катарындабыз. 2019-жылы Кыргызстан 21-өлкө катары киргиздик. Былтыр эмес, февраль айындагы сезондо, 4-сезондо биз ЮНЕСКОнун сертификатын алдык. Мына мурда күнү эле кечинде Франциядан чалып, бизде дагы бир долбоор бар, дүйнөлүк көчмөндөр модасы деген. Ошол Франциядагы эл аралык жибек жолу ассоциациясы бар да. Ошол ассоциациянын 4-орунга келди. 50 мамлекеттин ичинен 4-орунга чыкты Кыргызстан. Себеби мен жайында ошол инсандардын баарын чакырган элек бизчи. Ушундай бир жакшы жаңылыктар бар. Эл аралык деңгээлде биздин подиум журналы бүт бардыгы ушунчалык мына Индияда, Францияда, Тажикстанда, Өзбекстанда бизди өтө сыйлашат. Биз даже, мен коркпой айта алам, Казакстандык, Азия боюнча дагы, даже Европанын кээ бир дизайнерлеринин алдында биз алда канча өйдөбүз. Эч качан биз 2-3 орунду алган эмеспиз. Биз алгачкы же гран-при алып келебиз ар дайым. Сынактар болсо. Сондуктан анан эже жантан бери ушуга көзүм аябай түшүп атат. Бул мындай баягы бакка кагаз байлап, эмне эле жанагындай жип байлап өзүнүн немесин айткан шаманизмди элестетип атат да, мындай теңирчиликти. Бул эми ар ким ар кандай ойлойт. Баягы мен өзүмдө дагы жолук салынып алып, тиги мазарга жип байлайт экен деп биз кичинекей чагыбызда байлап калганбыз да. Мунун жаман нерсеси жок. Жөн гана жакшы ой тилегиңди ойлоп эле. Баягы бул деле психология. Бул кыргыздардын түпкүрдөн келаткан психологиясы. Муну ширк же болбосо баягы шаманизм, анан теңирчилик, анан ишенип кеттир башка бакка сыйнат деген түшүнүк эмес. Бул жөн гана кыргыздардын психологиясы да. Ичиңде болгон бугуңду, болгон нерсеңдин баарын айтып, ушу менен чыгып кетсин деп жипке бакка байлап туруп чыгарып берсең болду. А бул негизи биздин эме баягы выставкага көргөзмөгө ылайыктуу бул жашоо дарагы да. 4 мезгилди байланыштырып турган жашоо дарагы. А бул болсо баягы биз жашоодо көп нерсеге көз жумуп коебуз го, көргүбүз келбейт. Кээ бирөө суранат го. Мен чындыкты айтып атам, Назира көзүңдү ачып көрүп койчу десең, сен ошону ачып көрөсүң да. А бул тунук көрүнүп атпайбы? Бул атайын материалдагы атайын ушундай тандалган да. Көп нерсеге парда, көзүбүзгө парда така алабыз дегенби? Ошол маани. Ачкыла. Бул выставканын дагы ар бири сен дагы автор боло аласың. Ар бир келген көрүүчү бул выставкага автор да. Себеби ушул выставка, ушул аудитория, ушул чөйрө бул ошол келген коноктун жан дүйнөсү. Сонун анан жанагы кайра темага бурулсак, ушул жана эки аялдуулук жөнүндө суроо болгондо аябай мындай аялдардын жүрөгү титиреп кетти да, ал деген койнунда жаткан эрин бирөөгө бөлүшкүсү келбейт да. Бар андай. Мен бул нерсени аялдарга айтам. Экөөбүз го бойдок. Биз экинчи, үчүнчү деле боло беребиз десем болбойсуңдар. Жок, мен биринчисинен качан келет деп көйсөрүп күткөн анчадан эмес го. Менин кеңешим биринчи же төртүнчү болду да. Эмнеге? Биринчи болуп бичөөнү алып берип,
эң эркин ошо 3 курбулуулуу бол же 4-чү ак колдук деп коет, эркеси болуп жүрө бер да. Бардык ырыскын бар сага келет деген. Эми бул тамаша сөз албетте. Мен айымдарга айтам, ошол эле сөз киндиктен өйдө ойлонгула. Бул азыркы ар бир адамда баягы эме бар да, кызганыч бар. Бирок аялдарда бүгүнкү күндө аша чапкан жапайы кызганыч пайда болду да. Киндиктен өйдө ойлонгула деген эмне? Киндиктен өйдө ойлонгула деген бул деген жанакы солидарный болгула дейт да, аялдар, будьте солидарны. Мисалы, кээ бир аялдар бар го, ошол эле баягы тажатым ушу күйөөмдүн немесине кызмат кылып атып, кайын журтка аркы берки, эки аял алдыңбы, экинчи аял барып жардам берет, алмак салмак оокат кыла бергиле, чарчаганда жолдошуңду жиберп кой. Жолдошунан да чарчаган аялдар бар, жок эмес. Урушуп кетишет турабы? Балдарды чогуу тарбиялагыла, тукум көбөйткүлө, жолдошуңарга жардам бергиле. Кыргыз кыздарына дагы бул азыркы күндө билесиңер да, өтө чоң көйгөйлөр көп. Талаалап ар кайсы жерде жүргөн бузулган кыздар дагы андан көп, аны ачык эле мындай кагазга ороп эле айтыш керек да. Ошонун баарына бир эми кыргызбыз да Назира. Кыргыз болуп эле баягы ар кайсы жерде талаалап жүргөндөн көрө келе бири-бирибизге эже сиңди катары мамиле кылып алып берип кой. Жыргап чашырат. Назира, мен бөлүшпөйт эле. Бөлүшкөн сонун деп эле. Билесизби? Тажрыйба барбы? Билип койгонбуз, жакшы нерсе. Мен суктанам, мен аябай көп тааныштарым бар, көп аялдуу. Ушундай тойлордо, аш тойдо, жамандык жакшылыктарда ушундай эже сиңди деп балдарын бирөөсүнүн балдарын калтырып коюп, бирөөсүнү 2-3 барып, тим эле монтип жардам берип аткандарын көрүп мындай сүйүнөм. Мен көп тааныштар, мен баарына ачык. Монуку бар, тигиники бар деп айта бербейсиң да, алардын өзлөрүнүн баягы семейный счастье любит тишину дегенде да, бирок ичара уже жакшы жашагандар көп. Бирок мыйзам катары болбогондон кийин бул мыйзамды бузуу деп санасыңбы? Жок, мыйзам катары бар болчу мурда. 2 жыл былтыр 2019 менен унутсам бул мыйзам өзгөргөн. Себеби мурун бар эле 2 же андан көп аял бир жерде чарба жүргүзгөн, бул кылмыш катары саналат. Ошол эркек эгерде 2 аял тең арызданса, бул эме 2 жылга соттолот деген. Кайсы аял арызданат? Арызданган аял жок, бул мыйзам иштебей эле турат. Андан көрө бул мыйзамды алып алууга уруксат берилди деген нерсе жок. Эгерде алган болсо, анан 2 аялы барып арыз жазып даттанса, анда ал күйөөсү 30 000 сомдой штраф төлөйт, же болбосо коомдук иштерге баягы жумшалат деген сыяктуу нерселер айтылат. Эгерде баягы эркектер аз болуп, аялдар көп боло турган болсок, бул маселе балким жөндүү болмок. Бирок биз теңме-тең элебиз да. Ар бир аялга бирден эркек жетет. Жок, теңме-тең деп айтат да. Кеп ошол жаш өзгөчөлүктүү болот го, ажырашкандар өтө көп бизде, жесирлер дагы көп. Анан кийин жаштарды ал улууларга эсептебеш керек да. Именно ошол орто муундан өйдө эсептегенде аялдар көптүк кылат да. Мен бир психологияны окуганда, анан деген ал психологдор айтып атпайбы? Өзүн экинчи аялга койгондор, же болбосо ушул нерсеге макул болгондор, же ойнош болуп жүргөндөр, бул өзүнүн баркын билбегендер, алар өзүн тебелетип аткандар деп атпайбы? Бул аялдык ой пикири да, алчы. Бирок тарыхты деле алып карап көрчү. Тарыхта калган баары токолдор да. Биринчи байбичелер тарыхта калган эмес. Тарыхта калган бүт токолдор калып Каныкей баардыгы токолдор калган тарыхта. Ладно, Курманжан датка энебиз дагы тарыхта калган, Алымбек таткага экинчи аял ал деп бар бул нерсе. Тарыхтагы кыйын баатыр аялдардын балдары дагы бул токолдор төрөгөн баатыр. Эмнеден улам дейсиз? Мен негизи бир жолу ушул суроо берилгенде айтканда, баягы токолду эле баягы биринчи аял менен баары бир деле кызганыч болот, ортодо араздашса, тарбияда көп нерсе бар да. Мисалы, биринчи аял тарбиялайт да, тиги экинчи аялдын баласы мындай баары бир туугандаларчы, ошо бир тууганды кас кылып коюшат да. Токолдор тарбиялайт, дайыма бир туугандуу болгула, чогуу жүргүлө, ынтымактуу болгула. Анан баягы билимге, илимге умтулуп, мындай жакшы тарбиялашат да. Мен ошол себептен дейм. Биринчи аял тарбиялайт, жолобо, алсак эч ким эмес, ал биздин үй бүлөнү бузду деген нерсе ой жүгүртүү менен тарбияланат да. Бир эле себеби ушул. Билген эмесмин. Жок, Назира эже, анан да кызыгып атам да, сиз
Өзүңүздүн жеке жашооңузда кандай, мындай бала чакалуу болдуңуз беле? Менин кызым бар. Мен турмуш кургам, бир эмес 2 жолу турмуш кургам, аны Кыргызстан бары билет. Элге жазып чыгышкан. Анан кийин бул бирөөнүн экинчи аялы ошону мыйзамдаштыра албай атат дегендер да болду. Мен аны ачык эле айткам. Мен болсом же биринчи аял болом, же 4-чү аял болом деп. Мунун бардыгы шарият менен таза адилеттүүлүк менен болуш керек. Тилекке каршы ушул адилеттүүлүктү, жоопкерчиликти ала турган эркектер жок экен. Ошол себептен мен турмушка чыкпай жүрөм. Азыр чыга элексиз? Чыга элекмин, жок. Мен кызым менен эле ушул мен үй бүлөм ушул иш жасап аткан долбоорлорум. Анан эми баягы 60-ка чыккан апалар деле турмушка чыгып атпайбы, балким биз деле чыгып кетебиз бир күнү. Кандай деп ойлойсуз? Мындай сөзсүз эле аял киши турмуш куруш керек экенби же азыр мисалы үчүн жалгыз жашап атасыз, кызыңыз бар, эми ал турмушту көрдүңүз, азыр карьера менен алексиз, балким ушул нерсе сизди бактылуу кылып аял киши турмушка чыгыш керек экен. Мен ойлогом турмушка чыкпайм, болду, кызым бар, ишимди жасап кетем деп. Бул өтө туура эмес нерсе экен. Аял болуп жаралган соң сен турмуш курушуң керек, эне болушуң керек. Үй бүлөдө баягы эне мектепте, эми аял болуп жаралган соң сенин миссияң эне болуу, тарбиялоо. Ал эми ишти жасай берсең болот. Азыр үй бүлөлүү аялдар толтура чоң бизнестерди башкарып кеткен. Аял киши, мен жаш кыздарга дагы карьераны ойлогон кыздарга да айтат элем, аракет кылгыла, турмушка чыккыла деп, турмуш куруш керек. Мен сага да айтам, турмуш кур, эртерээк кур. Уялба, 2-чү, 3-чү, 4-чү десе вообще уялба да. Тынч жашай бер, үй бүлөнү жар салуунун кереги да жок. Өзүң үчүн жаша. Кудай алдында ак нике болсо болду. Тынч жашап, өзүң оокатыңды кылып, ишиңди кылып, сүйүктүү жубай болуп жүрө бер. Бул сонун нерсе, бул уяты жок бул нерсенин. Ошон үчүн айтпайм, киндиктен өйдө ойлонгула деп. Назира эже, мага бүгүнкү формаңыз аябай жагып атат да. Сиз мындай жай турмушта деле ушундай кийинесизби же биркинде жолук көбүрөөк салынасызбы? Мен жай турмушта элечек менен биркинде жолукту көбүрөөк салынам. Анан эми дүйнөлүк мода индустриясында бир кандайдыр бир орду бар адам эме сыяктуу мен ар бир показда образдарды, ушундай образдарды кийем да. Бул эми стандарт, себеби бул биздин долбоорлордун жүзү. Абай жылаңач чыгып кетпей, мынакей хотя бы тюрбан кийгиле айымдар. Ушундай жарашыктуу жүрсө болот. Мода индустриясын биз бул долбоорлорду эмнеге чыгардык? Кыргыз мода индустриясын өнүктүрүп, себеби билебиз да, изилдеп келдик буга чейин командабыз менен. Кыргызстан дизайнерлери, туризми, негизи эле баардык нерсеси дүйнөлүк бир деңгээлде же мода индустриясынын борбору болууга толук кандуу шарт түзөт. Анан ошол нерсени биз тартышыбыз керек. Анан кээ биринде стереотип бар. Сен мындай жүрөсүң дагы, анан показга келгенде жолуңду чечип саласың депчи. Мен жолумду чечип салган жокмун. Мен образда эле жүрөм. Анан бардыгы бул нерсени туура кабыл алыш керек. Кээ бир менин ошо диндедегиле бир тууган мусулман бир тууган карындаш, эже, сиңди, карындаш дедим биз, сиңди агалар бар да, анан мен ошолорго айтат элем да, аша чаппагыла. Радикалдашпагыла. Мен өзүм үчүн өзүм жооп берем. Алла калдында өзүм. Ооба, парс мусулман үчүн айтып жүрүш. Бирок мен өзүм баягы өзүм үчүн өзүм жооп берем. Анан мен ушу иш-чараларда ушундай бир образдарды жаратып кийем. Бул ушу дагы биздин дизайнерлердин коллекциялары. Баардык аксессуардан өтөт да. Негизи аял киши узун этек кийсе жерден энергия алат деп коюшат го. Аялдыгы дагы мындай көркүнө чыгат дешипчи. Анысын билбейт экем, чындыгы сенден бир чогулган жерден энергия алат. Ооба, ушундай көп эзотерикаларды окуп калам да. Мен ушундайларды окуп калам эле. Негизи эле мындай адамдарды баамдап, байкап, көп адамдар менен сүйлөшүп, ичин аңтара келгенде мен түшүндүм, билимден дагы, динден дагы, эчтекеден мындай адамгерчилик көз каранды эмес экен да. Адам же өзөгү болот экен, же өзөгү чирик болот экен. Ал ошол өзөгү чирик болуп, башка нерсени жамынап алып деле минтип неме кылып жүрсө, окошпой калат экен да. Анан мен ойлойт элем да, балким ошол адамгерчиликтүү болууга үндөсөк кандай болот эле? Ошол адамгерчиликтин үстүнөн иштөөгө үндөсөк кандай болот эле дейт элем да. Кандай дейсиз? Мен баягы өзүм постторумдан деле окуп жүрсөң керек. Мен ар дайым адамгерчиликтүү болгула, адамгерчиликти биринчи орунга койгула деп айтат элем да. Саясатчысыңбы, жылдызсыңбы, диндесиңби, динде эмессиңби, башка динде болосуңбу, коомдо бир орун ээлейсиңби, ээлебейсиңби, адамда эң биринчи ушул адамгерчилик экен да. Эгерде сен адамгерчилик сапатың жогору турса, сен баардык жерде, баардык жакта
баягы ишиңди да жакшы аткарасың, өзүңдү дагы адам жактан жакшы көрсөтөсүң и профессионал болосуң. Ал эми адамдык сапат жок, ичкүйдүүлүк, ичи тарлык, көрө албастык, бирөө бирдемеси жасаса ошону эмнеге жасап атат, муну тигейинчи, тигини тигейинчи, ал адам эч качан жакшылыкка жетпейт да. Аларды деле көрдүк практикадан далайын. Бүгүнкү күндө баягы мен кайда, ким кайда дебейм, просто жасаган иштен да. Мен баягы мен деле дос душмандарым көп да. Анан кимиси каякта мурун кийин мага жаман сөз айтып, жаманчылык кылгандар болду. Ал жаманчылыкты жаман деле деш керек. Анан бирок баары деле ошол адамгерчилик сапатка салып, мен өзүм жакшымын дебейм, мен идеалдуу эмесмин, сен да идеалдуу эмесиң, идеалдуу адам жок. Ар бирибизде кемчилик бар, бирок ошо кемчиликти оңдой билип, баягы катабызды биле жүрүшүбүз керек, моюнга ала жүрүшүбүз керек. Анан мен канча бир сөз, эмне деген сөздөрдү уккан жокмун, бирок бирөөнү да мен жаман айткан жокмун. Аябай жүрөгүм ооруп, эзилип, ыйлаган күндөрүм болду, ушундай капа болгон күндөрүм болду. Бир нанды бөлүп жеп, бир сууну баягы бөлүп ичип аткан досторум ушундай бычак саяганда, мен ушунчалык аябай көп жүрөгүм ооруп, баягы башым мынтип калганга чейин барды да. Меникечи чын аябай стресс болот экенсиң, когда өзүңдүн ичиңе ката берсең. Мен даже ата энеме да даттанган күндөрүм болгон эмес да. Баардык нерсени өзүм ичиме катып эле, өзүм күрөшүп эле, ушинтип ортодо ошо аябай катуу депрессия болдум. 2,5-3 айдай аябай катуу депрессия болуп, мен коомдон чыгып, өзүм эч жака кирбей чыкпай, анан өзүмдү тарбиялап баштадым. Назира ойгом, сенин кызың бар деген эле нерсе мен алдыга түрттү да. Анан ошол нерсе менен кой, тур, кыймылда, жаса деп ошону зикилдетип келатам да ошол күнгө чейин. Кызыңыз канчада азыр? Кызым 12-де. 12-де. Кызыңыз келечекте эмне бирөөнүн 2-чи, 3-чү, 4-чү жубайы болом десе мелдей бересизби? Мен эми кызым тагдыры мен билбейм да кандай болот да. Бирок бул теманы менин кызым өтө акылдуу кыз да. Анан сүйлөшүп, мен үйдө деле атам раматылык тирүү кезде деле күлө берчимин да, ата 2-чү, 3-чү аял албайсызбы деп, жана мамам алып бермекмин, алам десе деп ошону күлүп калчу да. Мен кызымдын тагдыры үчүн жооп бербейм. Себеби кызым эртеңки күнү коомго чыгат. Мен болгону кызымдын келечеги жакшы болушуна шарт түзүп берем. Мен кызымдын тагдырына да кийлигише албайм. Себеби биз дагы өзүбүздүн тагдырыбызды билбей чоңойгонбуз. Жашоодо ушундай оор, жеңил ар кандай сыноолор болорун да билген эмеспиз, туурабы? Мектепти бүтүп эле ушундай кыялданып, укмуш болуп учуп кетебиз деп ойлогонбуз баарыбыз. Тилекке каршы көп сыноодон өтүш керек экен ошол кыялдарга жетиш үчүн. Мен болгону кызыма түрткү болом. Мен көргөн баягы көп сыноону көрбөсүн деп тилек кылам ар дайым. Ошого үндөп, ошого тарбиялап келем. Анан буюрса акыл эси жеткенде өз турмушун өзү чечип алат. Эгерде ушул маселе жаралып калган болсо, мен буга туура көз карашта болушуна мен мындай тарбиялайм. Негизи үй бүлө бузулганда биздин коомдо көбүнчө аялды күнөөлүү кылышат, жана ошо очокту кармай албай калды деп айыпты көбүрөөк аялга тагышат да. Сиз мындай эми эки турмуш көргөн айыл катары эмне дейт элеңиз ушундайга? Аялдар деле күнөөлөй бериш болбойт. Ооба, кээде аялдардан кетет күнөө. Аны надо признать дегендей моюнга алыш керек. Себеби кээ бир аша чапкан аялдар бар. Кээ бирде айтып калабыз го. Сонун киши экен, менин аялы жинди депчи. Ушуга чыдаган аял депчи. Болот андайларчы. Кээ бирде айтабыз, аялы кандай сонун күйөөсүн карачы кебетесин деп. Турмуш ушундай экен, мындай баланс бири-бирин толуктап турушат. Эми эки ажырым болот экен, бирок тилекке каршы акыркы жылдары 3-5 жылда ажырашуу өтө көп болуп кетти. Жаңы үйлөнүп эле ажырашып кеткендер көп. Булар эми аң сезим өзгөрүп кетти. Заманга бапташып, баягы технология, аркы берки интернет өнүгүп кетти, адамдын психологиясы өзгөрдү. Мен өзүм билем, мага калбай калыптырбы, мен жасап кетем деген бир мындай акылсыздык нерсе пайда болду да. Бирок ошого жаштарды бүгүнкү күндө тарбиялаган улумун жок. Алар айтат, ой кызым ажырашып кетти, сага эмне күйөө табылбай калыптыр, бар Москвага барып иштеп кел, Европага барып иштеп кел деп ошентип ички сырткы миграция мондай чар жайыт болуп кетти. Жаш кыздарыбыз Россияда көп төрөп таштап атышат, аны интернеттен көрүп атабыз, өлүп атат, өлтүрүп атышат. Эмнелер гана болбой эле да. Ушунун баары тарбиядан. Эгерде эне мектепте бекерден айтылган эмес. Ата тарбиялайт, бирок эненин тарбиясы күчтүүрөөк. Эгерде энең багыт берип, тарбиялап, туура жолго салбай, жаша десе, илгери деле биздин ата энелер жашады го. Азыркыдай мондай условиялар, шарттар жок эле, сонун эле жашап келишти го, урушса, талашса дагычы. Мындай жашап атса, кээ бирөөлөр жашап атат, анан бирок сабап тепкилеп анан далай аялдын өлүгү чыгып атпайбы үйдөн, агачы эмне? Эми бул айтып атпаймбы? Жашай береби? Жок, бул нерсеге чыдабаш керек. Бул нерсеге чыдай бербеш керек.
бул нерсени токтотуш керек да. Эми сөзсүз эгерде такыр болбой калса ажырашып эле кетиш керек да Назира. Антип өзүңдү кыйнап, мен мисалы эч качан мага кол көтөрткөнгө мен эме кылбайм. Эркек өзүн сыйласа эч качан кол көтөрбөйт. Мейли 1000 ажаан катын болсо дагычы. Ал эми азыркы баягы үй бүлөдөгү зордук, зомбулук, тилекке каршы ошол эле ичимдиктен, ошол эле ич ара түшүнбөстүктөн, ошол эле финансылык жактардан, баягы туура эмес нерселерден келип чыгып атат да. Күйөөсү айтышса, аял эми баягы унчукпай калбайт да, азыркы аялдар сразу тилин агытышат го. Ошол нерседен да. Бирок билбейм, мен таза эркектер күнөөлүү, аялдар таза дебейм, эки жактан күнөөлүү. Анан ар бирибиз кылган ишибизге ошого жараша жооп беребиз да. Анан көтөрүп алчу. Анан дагы бир суроо, мисалы үчүн ошо динге киргендер, жамынган адамдар же ушундай дингедеги адамдар көбүрөөк светтик жашоодо жашагандарды айыпташып, карачыга баратат, анан биз ушундай, анан биз мындай деп мындай өздөрүн бир башка жака бийик коюп алышат да, башкаларды тебелегенге өтөт да. Бул канчалык деңгээлде? Жок, бул тебелегендикке өтпөйт, бул чындык да. Чындыкты эч ким жакшы кабыл албайбыз. Чындык ар дайым ачуу болот. Бул нерсе чындык. Мына монтуп атканыңар, аны өзүнүн аты менен атабаса элдер түшүнбөйт да азырчы. Сен монтуп атасың, сен монтуп каласың, мондай сен мондай кылган үчүн ушундай жыйынтык чыкты. Ар ким өзү үчүн жооп берет да, кандай? Ар ким өзү үчүн жооп берет. Бирок эми динде бар да, айта жүргүлө. Багыт бергиле дегенчи, ал ошол мусулманчылык парзын аткарып атат. Мен деле көп жерде айтам, кээде сен посттарыңда эле жамын, кел кийинтем деп эле калам го. Ошондой сыяктуу. Анда мен жооп берем да, келиңиз чечинтем. Келиңиз чечинтем деп сен бактайсың. Анан ушундай эле да, просто ар ким ушуну мындай радикалдаштырып катуу айтып салат, кээ бирөө радикалдаштырып катуу кабыл алып алат. Ошон үчүн ортодо түшүнбөстүк келип чыгат. Бул жерде эч кандай баягы мен сени басынтып тебелеп, сен адам эмессиң деген неме жок. Болгону чындык ачуу. Мындай деп ойлойм да, мындай адамдар бири-бирибиздин кийимибизден эмес, көкүрөгүбүздөн таанысак дейм да, мындай жан дүйнөбүздөн таанысак, адамгерчилигибизден таанысак. Мисалы үчүн сизди ушундай мен сизди айыптабасам, сиз мени айыптабасаңыз кандай сонун болот эле дейм да. Коом бири-биринин көз карашын сыйлай билсе, урматтай билсе, бири-бирибиздикин таң улабасак. Бар андай деле коом бар. Бирок азыр интеллигенция азайып кетти. Интеллигенция азайган үчүн ушундай эки жаат нерселер чыгып атат да. Бири-бирин сыйлаган адамдар бар, тилекке каршы аз. Анан бирок бизде азыр Кыргызстанда акыркы убакта ушундай бир нерсе болуп атпайбы? Мен ошол эле интернетти эле күнөөлөйм да. Батыштын саясаттарын күнөөлөйм. Эркектер, аялдар улуу кичүү дебей бири-бирин жамандашат, бири-бирине жаман айтат, сөгүп сагып, сыйлоо деген жок, улуу кичүүнү сүйлөбөйт, сыйлабайт, кичүү баягы кичүүнү эле ушуну ызаттабайт. Ушундай нерселер болуп кетти да. Анан эгерде баардык нерсе жакшы болсо, анда билбейм, идеалдуу жашоо болуп кетсе, билбейм кандай болуп калмакчы. Айтып атпаймынбы, бул баланс. Жаман менен жакшы, ысык менен суук, ак менен кара деген сыяктуу да. Ушинтип баягы коомдо иргелсе керек да. Ушинтип иргелип достор чыгат, ушинтип иргелип баягы курбу чыгат дегендей да. Ушинтип иргелип идеалаш адамдар чыгат. Сонун баягы Кыргызстанга сон салым, ошол тикмечилик өнөрдү, дизайнердик өнөрдү дүйнө жүзүнө таанытып атканыңар ишиңерде илгерилик болсун. Чоң рахмат. Üşüp кеттик окшойт. Көздүн соогунда чыгып алып. Ыраазымын сизге ушундай сонун маек куруп бергениңиздер үчүн. Урматтуу достор, бүгүн Назира Бегим менен сонун маек болду. Эгерде кандайдыр бир ой пикирлериңиздер болсо, комментарийге калтырыңыздар. Анан каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.